Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, ютубтагы көрүүчүлөр, биздин мекендештер. Мен мына көптөн бери үйлөрдөн чыгымын эсептеген видеолорду чыгарбай калган элем. Бирок катталуучулардын арасында ушул нерсени дагы эле сурагандар көп болгонуна байланыштуу биз кайрадан ошол мурунку долбоорду баштадык, Кудай буйруса. Бирок бул бүгүнкү видео, бүгүнкү биз көрсөтө турган үй, биз чыгымын эсептей турган үй башкалардан бир топ өзгөчө. Тагыраагы бул заманбап курулуш каражаттары менен тагыраагы газоблок менен салынган үй. Адатта Кыргызстанда газоблок менен үй салып аткандардын саны көп эле, бирок мындай ачык түрдө видеого тартып чыгаргандар азырынча барбы жокпу билбейм. Биз мына ушул сиздер экранда көрүп турган 2 кабаттуу үйдү бүгүн көрсөтмөкчүбүз. Тагыраагы бул үйдүн бардык дуалдары баары ушул газоблок менен салынып курулган. Үйдүн узун турасы 10-30 га 10-80. Бул жердеги овальный эркерди кошпогондо 10-30 га 10-80, 2 кабаттуу. Так, биринчи этажда канча комната? 4 комнат. Биринчи этаж 4 комнат, үстү 5 комнат. Жалпы 9 комната. Нол овальный эмени кошкондо, Холду кошкондо. Холду кошкондо жалпы 9 комната. Бул жагында бир сыра көрсөтүп коеюн. Бул жак узунунан навес. Бул жер кандай план болуп атат? Бул жер тапчан болот. Сөрү, сөрү. Бул жер водоем окшойт, а? Бул резервуар. Резервуар, суу үчүн, а? Таза суу үчүн резервуар. Муну дагы өзүңүздөргө пайдалуу кеңеш катары ала алсаңыздар болот. Так, алдында эркер формасында көрүп турасыздар. Биринчи, экинчи кабаттыкы кооз чыгарылган. Бул ошондо витраж болуп, терезе болот экен да? Бүт эле. Бардыгы терезе болот, алиги панорамный болот. Пластиктен, а? Пластик болот. Өдөсү дагы нарал жактан айнектен неме болот, эшик болот. Ал жерде кичине ограждение болуп, балкон болуп чыгат ал жер. Андан алдыбы? Хорошо. Бул жерде 2 эшик болот, а? Бул жерде 2 эшик болуп. Главный ход ушул жерде. Главный ход ушул жерде. Бул жерден чакан тепкич кыласыңар да ошондо. Бул жерден чакан тепкич болот. Биз бүгүн мына ушул 2 кабаттуу газоблок менен салынган үйдүн ичиндеги бөлмөлөрүн дагы бир сыра көрсөтөбүз. Бирок экинчи кабатты көрсөтпөйбүз, экинчи кабатты айтып беребиз силерге. Так, киргенде эле биринчи оң жактан баштайын. Бул жакта кухня үчүн даярдалган бөлмө. Бул жер узун турасы канча чыгат примерно? 4/5. 4/5. Кухня дагы кенен салыныптыр. Негизи бул жакта ошол короо жайды караган бир терезеси бар. Плита дагы ташталыптыр. Бул жерде 4 плита экен, а? 4 плита. Бул жерде 4 плита сейсмопоездар дагы коюлуптур. Кухнядан бул жакка чыгып кеткен бир эшик бар экен. Бул жак. Бул баягы тапчан жактан түз келип коридор экен да типа, а? Бул жак 3 очок мындай четканда чорный жак болот. Арка жагы. Ушул жактан мындай четкан көйгөйдө кызмат кыла берет. Мына ушул коридор менен кирип чыга берет экен да бул жакка. Коридордон өтүп бул жакка той жакшылыктарда кызмат боло берет экен. Так, бул жерлер дуалдарды көрүп турасыздар. Ушул бардыгы газоблок менен салынган. Бул биз көрсөткөн биринчи бөлмө ашкана бөлмөсү болду. Кухня тагыраагы. Андан кийинки бул жакка чыгабыз. Төрдөн дагы оң жактагы экинчи бөлмө. Бул жер спальнябы? Гостевой, а? Гостиный болот экен. Бул жер дагы мына көрүп турасыздар. Газоблоктордун чоңдугу. Бул узуну 60, а? Узуну 60. Узуну 60, бийиктиги? Бийиктиги 20, турасы 30 болот. Бийиктиги 20, турасы 30. Ошондо дуалдын жоондугу 30 болот. Дуалдын жоондугу 30 болот экен. Көрүп турасыздар. Бир газоблок канча кышка туура келет? Бир газоблок 16, 15 кышка туура келет. 15 кышка туура келет, а? 14-15 кышка туура келет экен. Бир газоблок. Мына көрүп турасыздар, кынаптап, мыкты урулган. Бул жерде ход бар окшойт, а? Дымоход. Дымоходдор да каралган. Бул жакта ушул огородко караган терезеси бар. Бул жерде дагы 4 плита бар экен. Бул жердин канча узун турасы? Бул жер 4/5 стандарт. Бул дагы 4/5. Кухня менен размери бирдей экен, а? Шебен төгүлүп жасалыптыр. Эми стяжка болот да бул жер? Так, стяжка болот. Эми киргенде төрдөгү бөлмө. Төрдөгү бул эң чоң бөлмөсү окшойт, а? Эң чоң бөлмөсү, 2 терезеси бар. 6-га 4 узун турасы. Бул жер дагы мына ушул көрүп турасыздар газоблокторду канаттап мыкты урулган газоблоктор менен. Бул жак мына ушул огород экен. Короо жайы, помидор эгип коюптур. Пока огород бул жак. Кийин бул жакка 3 очок болот. Ушул жерге? Мына мисалы мына огороддун жарымынан бери жакка карап 3 очок салам, анын аркасына уже Малкана салкана болуп чыгат. Бул жак ушул жерден бүтөт да? Чегеле. Ушул жерден бүтөт. Бул жай өзү 2 чегеле, мен бир чегине салдым, бир чегин буда калса алып койдум. Менен бала чакалуу. Бул түшүнүктүү. Балдарга салып берем. Стратегиялык план экен ал жагы.
Так, мына ошондой. Бул жак ошондо зал да, типа. Эң чоң бөлмөсү, зал бөлмөсү тагыраагы. Көрдүңүздөр, узун турасы 6-4. Бул жерде дагы ушул биринчи, экинчи кабат плита басылды. Так, бул жакчы, душевой болобу? Душевой. Кай жерден бөлүнөт эми бул жер? Мол жерден сразу. Мол жерден, а? Мол жерден сразу болот. Мол жерде туалет эм болот, душевой эм болот. Туалет, ванна. Душевой бир жерде болот. Мына ушундай шаардагыдай заманбап болот экен. Тиги жерде чакан форточка. Душевой мына ушул жер болот экен. Андан кийин эң негизги, эң өзгөчө кооз бөлмөсү тагыраагы мына ушул овальный кабинет деп койсок болот, мындайча айтканда. Вашингтондогудай. Так, бул жер эки узун терезеге окшогон турат. Бул эшикпи же? Эки эмес, бул үчөө эле. Мынаны да түшүрөм. Эки катар түшүрөм. Биринчи туура эмес уруп алышып, эки катар дагы түшүрттүм ана экөөнү. Бул да чөө ошондо? Бул дагы чөт, өйдө эми үчөө бар, кудду ушундай. Эки асты үстү окшош экен ошондо. Асты үстү окшош. Бул жер Терезе болот. панорамный комната болот. Жарык болот экен да? Жарык болот. Адамдар эс алуу үчүн диван, креслого отуруп, телевизор көрө турган. Диван, кресло коюп, телевизор коюп отуруп алып, мына бул жерге овальный диван коюп койсо, мына көрүп турасыздар, бул жактарда дагы полностью витраж болот, пластиктен. Ошондо бул жер өзүнчө бир кооз бөлмө болуп калат. Айрыкча кышында мындай аппак карды карап отурганга дагы ыңгайлуу. Так, бул жердин узун турасы канча ошондо? Бул бөлмөнүн 6. Негизи 6дан чоңураак. Узуну 6, бул жакта ошкондо 6дан бир аз ашып да кетет. Бул жагы 4. 6га 4 экен, бул жер дагы зал экен да, башта, а? 7ден ашып барат. Так, плюс бул жерде тепкич бар, Бул жер мал жерде мага карап тепкич кетет. Ушул жерден тепкич көтөрүлөт. Тепкич көтөрүлүп. Бул жака барып, ол жерден токтоп туруп, анан өйдөгө чыгат, чыгып кетет экен, значит. Так, тепкич дагы бар бул жерде, ошол нерсени дагы айтып коелу. Андан сырткары бул узундан коридор. Өдөөсүндөгү нерсе Худду ушундай эле өдөөсүндөгү жайгашкан ушундай. Просто мына эң чоң комната экиге бөлгөнбүз. Так, мына экинчи этажды биз түшүндүрүп коелу сиздерге. Мына бул узун комната, Узун комната бул 6 метр. Ушуну экиге бөлүп, эки детский кылып койгонбуз. Эки комната детский болуп ортосуна бөлүнгөн, А так өдөөсү дагы худду ушундай. Ошондо эшиктери кандай жерде турат бул өдөөдө? Эшиктери мына жерде бир эшик. Мына жерде бир эшик. Эки эшик жанаша турат экен ошондо. Бул жагы чоң, баягында узун биттен эме түшкөн. Терезе түшкөн, а? Бул жак узундан. Значит, өдөөдө душевой жок. Душевой жок. Түшүнүктүү. Экинчи кабатта 5 бөлмө, мына ушул узун бөлмө ортодон бөлүнүп, эки детский комната болуптур. Мына ушундай туугандар, сиздер мен өз ушул YouTube каналда биринчи жолу газоблоктон салынган үйдү биринчи жолу тартып атам. Мына ушул нерсени сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Негизи бул мен видеодо көрсөткөн жигит мына ушул газоблокту өзү өндүрөт. Бул Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүндөгү Акташ айылында. Эгерде газоблоктон үй салам дегендер болсо, мен экранда телефондорду да жазып койгонмун. Чалып газоблок алсаңыздар болот. Эгерде кааласаңыздар консультация да бересиңер да, усталарды табышып дегенде. Растору кандай болот булардын? Бул негизи клей менен урулат, кафелин кадимки. Кафелдин клей менен, а? Урулат. Кафелдин клей менен урулат экен. Өзү негизи бул үйгө 35 миң кышкычты эсептегенбиз. 35 миң кышкан кыш, Кышкан кыш ошондой кетет деп мага өзү проектисинде полный немени чыгарып беришкен. Ошондо газоблок канча кетти? Газоблок 2000 та деп эсептедик, бирок 2000 та жетпеди, 2000 та эсептеп общий 2000 та эсептеп кое бердик. 2000ге жакын кетиптир да ошондо. Жакын кетти. 25 сомдон урдурдук бирөөсүн. 2000ге жакын газоблок кетиптир, ар бирин 25 сомдон урдуруптур. Анан кийин мунун артыкчылыктары баягындай, Баягы кумшубак деген түшүнүк жок буда, Кумшубак деген жок. Сразу эле отделка родбонд кете берет. Родбондтон баштап микс шваб уже баягы финишке жакын эле калган. Эң главный нюансы бунун, көпчүлүгү эки этаж салып алып, бирок ысыталбайт да үй. Үйдүн ичин ысыталбайт, а так буну эң главный нюансы ысык болот. Кышындасы. Жылуу болот. Утеплениянын кереги жок. Эң главный нюансы эң немеси. Орустардын. Эми буну орустар ойлоп тапкан, европейцтер, орустар ойлоп тапкан. Бул эң главный технологиясы ысык болуш үчүн. Жылуулук кармап турат. Термос экен да ошондо. Термос. Жайында салкын болот, кышында ысык болот. Мен көпчүлүк эки этаж салган досторум бар. Өтө алигиндай умный печка дейби, теплый пол дейби, бардыгын кылып көрүштүм, мына ысыта албай атат да үйүнчү. Расход көп деген. Мындай катта кылып эки этаж кылып салып алышкан, чоң кылып. Бирок ысыта албайт ичинчи. Мындай кылып Куда кааласа мындайдан урушса, Куда кааласа бул үйдүн ичи
Бул Ташкент качан курулуп бүттү бул азыр? быйыл эле? Быйыл. Былтыр курулду. Былтыр карантинде бүткөн экен да? Былтыры курулган үй экен. Эми мен Кудай буйруса алдыда мына ушул сиздер видеодо көргөн 2 кабаттуу 1080ге 1030 узун турасы. 2 кабаттуу мына ушул үйдүн жалпы чыгымына канча сом акча кеткен, канча расход кеткени боюнча маалыматтарды так берип өткөнгө аракет кылам. Сиздер көрүп тургандай мына ушул 2 кабаттуу газоблок менен салынган. Узун турасын дагы бир жолу айтып коеюн. 1030га 1080. Так, бул жактан четтен дагы көрүнүшүн көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына проекти дагы жакшы, кооз, алды овальный, эркер формасындагы. Жалпы 9 комната экен, ылдыйы 4 комната, өдөсү 5 комната. Бул четиндеги узун терезелерди дагы көрүп турасыздар. Бул дагы өзүнчө үйгө кооздук берип турат. Эң өзгөчөлүгү мына ушул жаңы заманбап курулуш каражаттары тагыраагы газоблок менен салынган 2 кабаттуу үй. Эмесе алдыда чыгымдарын эсептөөнү баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Эмесе чыгымдарды эсептөөнү баштайбыз. 2 кабаттуу газоблок менен салынган үй, размер 1030га 1080, пайдубалы цемент 13 тонна 6,5 сомдон 84500, шагал 7 КАМАЗ 3,5 миңден 24500, таш 1 КАМАЗ 7000, арматура 12-14 размердеги российский арматурадан 70 000 сомдук кеткен, примерно 1 километрден ашыгыраак. Бетон устанын акысы 65 000 сом, пайдубалдын жалпы чыгымы 251 000 сомду чамалайт. Дуал газоблок 2000 дана кеткен, 130 сомдон 260 000 сом. Клей, ушул газоблок турганга клей, кафель клей тагыраагы 2 тонна кеткен, килограмм 6 сомдон 12 000 сомдук клей кеткен. Устакы ар бир газоблокту 25 сомдон урушкан, ошондо 2000 газоблокту 50 000 сомго урушкан. Дуалдын жалпы чыгымы мына ошентип 322 000 сомго барган. Сейсмопояс, отцеп 1 КАМАЗ 7,5 000 сом, шебен 1 КАМАЗ 3 000 сом, арматура 14 размердеги российский арматура 900 метр, бул былтыры курулган экен, 52 сомдон болгон экен, ошондо 1 метр арматура. 900 метр 14 размердеги российский арматура 52 сомдон 46 800 сом. Сейсмопояздын устакысы 100 000 сом болуптур. Сейсмопояздын жалпы чыгымы 157 300 сомго барат экен. Биринчи экинчи кабаттын ортосундагы железобетонный плиталардын установкасы менен бардыгы 120 000 сомго бардыр. Чатыры тенике 150 000 сом, жыгач 80 000 сом, устакы 65 000 сом. Ошентип чатырдын жалпы чыгымы 295 000 сом. Эми кайрадан бир баштан эсептейли. Пайдубалдын чыгымы 251 000 сом, же болбосо 2953 доллар. Дуалдын чыгымы 322 000 сом, же болбосо 3788 доллар. Сейсмопояздын чыгымы 157 300 сом, же болбосо 1850 доллар. Чатырдын чыгымы 295 000 же 3470 доллар. Жалпы чыгым 1 25 300 сом, же болбосо 12 062 долларга чамалайт. Анын ичинен курулуш материалдарына кеткен каражат 745 300 сом, же болбосо 8768 доллар. Устага болсо 280 000 сом, тагыраагы 3294 доллар. Мына ошентип биз төмөндө көрсөткөн бул 2 кабаттуу газоблок менен салынган үйдүн жалпы чыгымы бардыгын эсептегенде 1 25 300 сом, же болбосо долларга 12 062 долларга барат экен. Бул жерде бир аз курулуш материалдарында түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн, анткени жанындагы навеске дагы кичине ошол кошулган экен да. Ошолордун эсебинде так бөлүгү бир аз ыңгайсыз болду. Бул жерде шагал, цементтерден бир аз ушул эменин фундаментине дагы кеткен болушу мүмкүн. Бул фундаментте гана бул нерсе. Фундаментте гана мына ушундай жанындагы навеске бир аз бөлүнгөн. Ушу менен видеону жыйынтыктайм. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кыргызстандыктар, катталуучулар, менин видеомо класс басып, ой пикирлерди, сунуштарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Дагы кандай курулуштардын, кандай үйлөрдүн чыгымдарын көргүңүздөр келет, ошол боюнча ой пикирлерди комментарийге жазыңыздар. Дал ушул